Чыңгыз Айтматов. Саманчының жолы. Повестен үзінді. Амансың ба құтты талағым. Аманчылық толғанай. Былтырқыдан дағы қари түшіпсің ғой. Чачың қудай, қолыңда таяқ. Өмір өтіп жатпайбы. Арадан дағы бір жыл өтті. Бүгін менің сыйыншы күнім. Білем, күтіп жатқам толғанай. Бұл жолы баланы да еріште келмек емес білең. Оба, бирок бұл сапарда жалғыз келдім. Демек, сен аға ештек айтқан емес екенсің да, толғанай. Жоқ, айта албадым. Айтор, ертеби кечпе, ақыры бір күні ал уғатты. Елдің арасында оозу бош бір жарым жоқ дейсің бе? Аның чын, ертеби кечпе, ақыры бір күні билет. Арқы теркini түшіне тұрғандай, чоңойып та қалды өзі. Бирок, мен үшін дале чалағайын бала сияқтанады. Құрқым, балалық қылып, өткен кеткенде тура түшін албай, ичи суып қалауы деп аярлайым. Анткени менен адам чындықты бір күні біліші керек та. Мен білген чындықты, елдің баары білген чындықты, азырынча жалғыз ғана ал білбейді. Аны ұққанда эмне дейер екен, қандай ойға қабылып, кептин анығына жете алар бекен. Канткенде баланын жүрөгүн үнгүнтпөй, жаштайынан турмуштан көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экенмин. Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчү иш болсо гана, кийинки күндөрдө ойлогонум эле ушул. Кышында сыркы болуп, төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе, каяша кылбай, шыр эле жүрүп кетмекмин. Бирок, көзүм жумулуп, айтор керезимди айтып жетише албай, өзүм менен кошо көр астына ала кетемби деп аябай жүрөгүм түштү. Ал эси жок, аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме мектепке де барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрман. Эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же дарыңдан берейинби? Эне, үстүңдү жылуулап коеюнбу? Деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады, кудуретим жетпеди. Байкушум эч кандай арамзасы жок, жеткен бир ишенчек, дагы эле наристе ойдон. Эчтекеден күмөн санап койбойт. Анан мен кантип айттым алем? Ушуну менен эле сөздүн учугун таба албай элекмин. Минтип да, тигинтип да таразага тартып көрөм. Жөн эле айтып берчү жомок эмес экен да. Айланып келип, бир пикирге такалам. Болгон чындыкты бала туура түшүнүш үчүн мен ага жалгыз гана анын тагдыры эмес, бүт заманамдын тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө, өзүм жөнүндө, баарына күбө болгон касиеттүү талаам сен жөнүндө, ал түгүл, ушул кезде эчтекеден бейкапар минип ойноп жүргөн велосипеди жөнүндө айтып беришим керек. Балким, мына ошондо гана туура болор. Турмуш баарыбызды бир түйүнгө байланыштырып салган турбайбы? Эчтекесин жашырып, эчтекесин кошумчалай албаймын. Көзүм тирүү турганда, ушул ыйык парзымдан кутулсам, өлсөм да арманым болбосо эле. Айткандарың туура, Толгонай. Отурчу бери ташка. Бутуң оорул эмеспи? Бир акылын табарбыз. Алгачкы жолу ушунда келгениң эсиңдеби, Толгонай? Андан бери нечен заман өтпөдүбү? Эстей албасмын. Жок, сен ошону эстеп көрчү, Толгонай. Эсимде жакшы калбаптыр. Кичинемде орок маалында ата-энем мени чөмөлөнүн түбүнө олтургузуп коюшчу. Ооба, колуңа бир сындырым нан берип коюшчу. Кийин чоңое түшкөнүмдө, эл жайлоого көчкөндө, ушул арада ийгин оруп чуркап жүрчү элем. Анда мен тызылдап жүгүргөн саксайган сары кыз эмес белем. Ырас, Толгонай, жыңайлак, жылаңбаш жатакчынын кызы элең. Бирок шайларды кийбесең да, бой жеткенде кандай сонун кыз болдуң. Сен анда көлөкөңдү каранып басчусуң. Өзгөчө эртең мененки көлөкөң так өзүңдөй сымбаттуу эле. Анда мен 17-деги курагым. Ошол жылы орок тартып жүрүп, Субанкулга жолукпадымбы? Субанкул таластын жогору жагынан жалданып келбеди беле?
Азыр көзүмдү жумсам, Субанкулдун ошондогусу элестелет. Жап-жаш 19-20-лардагы жигит. Өзү ичке көрүнгөнү менен колдору тарамыштуу, сом темирдей салмактуу эле. Жылаңа четине кийген тар көрмөнү дайыма желбегей жамынып жүрчү. Жанаша жерден шарт-шарт орок тартып жүрсө, адамдын жүрөгү кубанат. Ар кандай ишти сулуу иштеген азаматтар болот эмеспи? Субанкул ошондой болчу. Силер дайым элдин алды болуп келчү элеңер жумушка. Чын, эл тура электе таң ирең бараңда Субанкул экөөбүз ээрчишип келчүбүз. Ал мени бери жактан тосуп күтүп турчу. Ошол күндөр, ошол тамылжыган таң атуулар биздин сүйүү күндөрүбүз экен. Биз ээрчишип келе жатканда дүйнө башкача көрүнүп, башкача сезиле турган. Эл журтка нан берген, айланайын дыйкан талаам. Бозоруп саргарып жатсаң да, албырган таң эртелерин деңиздей төгүлүп, кучагын жая сенчелик эргип, сенчелик жоомарттанып ким тосуп алат? Ошол таң эртелерин сага орток болуп биз тосчубуз. Торгой тосчу. Көркү жупуну боз чымчык көкөлөгөн бийиктикте тыным албай канат кагып, дырпырап, томуктай болсо да не бир толукшаган күүлөрдү төктүрүп, безеленип сайрай турган. Ана, биздин торгой сайрады, деп коёр эле Субанкул. Кызык, торгойду да биздики деп алган экенбиз. Көмөкөйүңдөн айланайын торгоюм. Рас Толгонай, ошол торгой силердики болчу. Эсиңдеби Жерене, баягы айлуу түн? Балким, жаратылышта экинчи андай түн болбос. Ай жарыгында орок тартабыз деп Субанкул экөөбүз калып калбадык беле? Тээ карайган борчуктан канаттай болуп ай чыкканда, жылдыздар дагы асман бербей жабыла көз жарышты. Ошондо биз Субанкулдун таар күрмөсүн төшөнүп, арыктын кашатын жазданып жатканбыз. Ошол түнү биз өмүрлүккө шериктеш, жар болуп кошулдук. Субанкулдун чоюндай колу көкүлүмдү сылап, маңдайымды, бетимди эркелете сылаганда, кан жүгүрткөн, туйлаган жүрөгү алаканынан сезилип жатты. Мен ага эркелеп, "Субан, кандай дейсиң? Биз бактылуу болобуз, десем, эсиңдеби баягы айткан сөздөрү? Жер суу элге тең болсо, биздин да айдоо жерибиз болсо, биз дагы эл катары жер жыртып, эгин сээп, кырман бастырсак, бак таалай ошол. Андан артыктын бизге кереги эмне, токон? Дыйкандын ээлчиси сепкен эгининде дебеди беле? Үлпүлдөгөн түнкү шоокумда салкын тартып, жер сен дагы ошондо биз менен кошулуп чыргап жаттың. Ошол түндү жаратылыш атайылап бизге арнады бекен. Түн ортосунда тээ жылдыздуу төбөсүн карасам, саманчынын жолу ааламдын бир четинен экинчи четине керилип жаткан кез экен. Субанкулдун айткандары эсиме түшүп, кыялымда асмандын ошол күмүш жолу менен кандайдыр бир зор дыйкан керек учак саман көтөрүп өткөн экен го. Анын мол кучагынан себеленип түшкөндөн топон береке төгүп, ис чубатып кеткен турбайбы? Тилегибизге жетсек, менин да Субанкулум ушундай саман көтөргөн дыйкан болсо, кырмандын бетинен биринчи иргеп алган саманды кучактап басканда так ушундай береке төгүлгөн жол чубалып калса деп ойлонуп жаттым. Жеренем, биринчи жолу сага ошондо кайрылдым. Эсиңдеби менин айткандарым? Эсимде Толгонай, сен ошондо мага кайрылып мындай дегенсиң. Жер, жан жараткан жер, бизди көтөрүп жаткан жер. Жер, сен бизге таалай бербесең, эмнеге жер болуп орнойсуң да, биз эмнеге дүйнөгө жаралабыз? Биз сенин балдарыңбыз. Жер, тилектеш болгон, ак тилегибизге жеткиргин деп айткансың, Толгонай.